Kaç içine nemesi gelmeyi da küçük gelmeyi da kaçın Küçük gelmeyi oy yok oy tart içinde eşek gene maalesef Manasır. Geleceğim. Gerçekten bir gün iyice nazır devlete çıkıyorduk. Mana. Neyse gayrı kaçık oluyor. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, айылдаштар. Менин атым Урмат болот. Өзүм жайлар айынан болом. Москва, азыркы учурда Москвада эмгектенип жүрөм. Мен видео кайрылуу жасаганды чечтим. Ушу туура көрдүм ушу видео кайрылуумду. Мынакей бүгүн 25 март 2021 жыл биздин айылдаш Бакыт байкебизди Москвада учурда Москвада эмгектенип келаткан Бакыт байкебиз кайтыш болуп Москвадан жүрөгү токтоп калып иман жолдош болсун. Билип билбей кетирген күнөөлөр болсо Аллах таалам кечирсин. Кабырдан сурагын жеңилдетсин. Бакыт байкебиз карантин алдында былтыр карантин алдында эле ушу былтыр келди эле мурдагы жылы эле келди эле эсимде жок болуп атат. 4 баласы бар. Болчу 4 баласы бар. Ошо Россияга келип эмгектенип, ошо үй-бүлөмдү багайын деп ошо эмгектенип келаткан болчу. Стройкада иштеп келаткан. Мен деле ошондой эле стройкада иштейм. Стройкада олоо эмнеде болот ушу Россия бергесинде келип 4 баласын үйүнө калтырып келинчеги менен ошо 4 баласын курсагын тойгузайын деп байкуш ушун өзүнүн балдарын жытын жыттабастан ушул жака келип эмгектенип акча табайын деп каршыдан олоо ошо үй бүлөсүн багайын деп келген болчу да. Анан бул ошо кече эртең менен таңга мал ошо төшөгүн уктап аткан жерден ошо жүрөгү токтоп калып өтүп кетти. Анан бу жерден кайрымдуулук кылып сары өзөн чүйгө чыгып ар бир адам биякта карапайым адамдар эле баарыбызга окшогон эле бирөө 100 рубль табы, 200 рубль табы, айылдаштары да чогултуп груздесин акчасын бияктан Москвадан толук чогултуп берип жөнөттүк. Буюрса саат 9-да учса эртең менен таңкы 4:20 жетип калат. Анан мен кайрылып кетерим бул жерден көп сөз сүйлөгөн деле кереги жок. Ушул мал сойгонду, ушул өлгөндө, адам өлгөндө ушул мал сойгонду токтотсок туугандар, урматтуу туугандар. Анан могу аксакалдарга кайрылып кетет элем. Эң биринчи очередь ушу аксакалдар бир аз болсо да иманыңыздарды ойготуңуздарчы. Сиздерден суранабыз. Бул жактан элдин баары эле Россияга жыргап иштегени келген жок.
ойнап күлгөнү келген жок. Балдарын таштап, ошо кусактарын тойгузайын деп келген бул жаккачы. Ошо Бакбеке дагы ошо канча деген кыргыздардын бири болуп 4 баласын таштап келген болчу. 4 баласы жетим калды байкуштар. Келинчеги калды, эми кантип оокат кылышат булар. Анан кийин азыр учурда малдын баасын билесиңер. Bir жылкың эле 120 миң. Мына бычакка илине турган мына кой алайын десең 15 миңден кем жоктур. Анан кийин ушунун 4 баласы жетим калып атат. 4-5 айдан бери акча сала элек болчу жыргатып үй бүлөсүнө дагы. Анан кийин кантип ушу малды карызга алып, ошонун бир балдарынын оокаттарын кантип жеп атасыңар? Тамаңардан кантип өтүп атат ушул? Ой, кичинекей ушу жетим балдар калды. 4 баласы калды, кичинекей. Улуу баласы кичинекей 18ден жаңы ашты. 19 жашта. Калгандары школда окуйт, кичинекей. Ошону оозунан нанды тартып алып кантип жеп атасыңар? Уялсаңар боло. Качан токтотобуз ушуну? Мурда мен муну көп сезбейчимин. Акыркы убакта могу карасаңыздар, могу башка областтарда, башка райондордо мындай нерсе токтогон. Жөн барып жаназасына катышып кеткилечи, суранам силерден. 120 миңге бул жылкы союп, аны каяны ким төлөйт? Андан көрө ошол чогулткан акчаңарды берип койбойсуңар ошол жетим балдарына. Кантип тамаңардан өтөт? Таш жебейсиңерби? Андан көрө таш жебейли. Ошолордун оодон нан тартып алып жегиче таш жейличи айланайын. Тишим сынганча таш жейинчи мен. Туура түшүнүп койгонча токтотобуз, ушуну качан токтотобуз? Ырчы Неля ачкарын суу ичүүнүн кереметтери тууралуу ой бөлүштү. Ырчы Неля Нуркулбат социалдык баракчасына суу ичүүнүн пайдалары тууралуу пост бөлүштү. Төмөндөгү көз жүгүртсөңүз болот. Ачкарын суу ичүү эмнеге жардам берет? Адамдын организми 65% суудан турат. Ал эми сууну туура ичүү көптөгөн көйгөйлөрдү чечүүгө көмөктөш болот. Маселен, эртең менен туруп 1 стакан суу ичип алсаңыз, ал төмөндөгүдөй жыйынтыкка алып келет. Ашказанды иштөөгө даярдайт. Организмди шлак жана токсиндерди тазалайт. Айрым учурда ичиңизди алып кетет. Организмди сууктук балансын жандандырат. Ашыкча салмактан арылууга жардам берет. Зат алмашууну ылдамдатат. Суу организмге пайда алып келүүсү үчүн кантип туура ичүү керек? Кайнтыланбаган таза суу ичүү керек. Сууну сок, кофе, чай, сүт жана башка нерселер менен аралаштырып ичүү болбойт. Алар суунун пайдалуу эффекттерин жокко чыгарат. Эң негизгиси фильтрленген, газы жок, минералдык суу ичүү керек. Ачкарын суу ичишкен соң дароо эле артынан тамактанууга өткөнүңүз туура эмес. Суу ашказанга баргандан кийин ал өз функциясын аткарып бүткүчө 45 мүнөт керек. Ал эми иче турган суу жылуу болуусу шарт. Болжолдуу түрдө 25-40 градус. Муздаткычтан алып чыгып, дароо иче турган болсоңуз, ал ашказаныңызды сезгентип, ооруга чалдыктырат. Сууну шашпай, аз-аздан уртап ичүү зарыл. Алгач 1 стакан ичип, андан соң 5-10 мүнөт өткөрүп, дагы 1 стакан ичип койсоңуз болот. Пайдалуулугун жогорулатуу үчүн сууга эмне кошуп ичсе болот? Эгерде ачкарын суунун өзүн ичүү сиз үчүн жагымсыз болсо, анда ага даам берүү үчүн бал, лимон колдонсоңуз болот. Сууну ичкенден кийин артынан 1 чай кашык бал жеп коюңуз. Мындай ыкма сасык тумоо, суукка урунуп калуу сыяктуу илдеттерди алдын алат. Айрым учурда тери ооруларын жакшыртып, организмди энергияга толтуруп, көңүлүңүздү көтөрөт. Ал эми лимон кошо турган болсоңуз, суунун ичине 1-2 кесим лимон бөлүкчөсүн салыңыз деп жаздырчу айым. Маалымат булагы Арбачекит KG. Кытайдын вакцинасы менен эмделгендердин дене табы көтөрүлүүдө. Биринчи радионун эфиринде саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев коронавируска каршы вакцина алган жарандардын абалын айтты. Анын айтымында, ар бир эмделген жарандын маалыматы электрондук сайтка киргизилип, дарыгердин көзөмөлүндө. Бүгүнкү күндө 500 адам вакцина алды.
Ар бир күн эртең менен жана кечинде эмдөөдөн өткөн жарандардын абалын сурап турабыз. Вакцина алгандардын 2-3% дене табы көтөрүлүүдө, 3-5% жарандардын башы ооруп жатат, 6-7% алсыздык байкалууда. Калгандарынын абалы жакшы дейт ал. Бейшаналиев мурда коронавирус менен ооруп, антителанын көрсөткүчү 5тен жогору болгондор вакцина албай койсо болорун кошумчалады. Маалымат булагы Аргумент чекит KG.